эркиндигинин символдорунун бири болгон туубуздун 2010 жылдан бери белгиленип келе жаткан мамлекеттик туу күнү Баткен шаарында да белгиленди. Мекеме ишканалардын кызматкерлери катышкан салтанатта көз карандысыздыктын символу болгон туунун ата мекенди сүйүүгө, коргоого үндөгөн улуу касиети бар экени айтылды. Өлкөбүздүн көз карандысыздыгын айгинелеген туубуздун маани маңызы терең. Ал бизге дем күч берет жана ата мекенди сүйүүгө, коргоого үндөгөн улуу касиетке ээ. Колуна туу көтөргөн ар бир атуулда туулган жерге болгон сүйүү күчөп, эл жерге ак кызмат кылуу, мекендин атын даңазалоо сыяктуу сыймыктуу сезимдер пайда болору талашсыз. Түндүгүнүн айланасында күндүн нуру. Ал эми чек арачылар мамлекеттик тууга өзгөчө мамиледе экенин айтышат. Катардагы жоокер Бекзат Үмүтбек уулу мамлекеттик атрибуттардын алда канча ыйык экенин аскерге келип туйдум дейт. Эгемен өлкөнү айгинелеп турган туу патриоттук сезимди козгоп, ата мекенди коргоого үндөгөн касиети бар экенин айткан жоокерлер аны ыйык сактоого ар бирибиздин милдетибиз деп билишет. Аны келгенче мындай көрүп эле жүргөнбүз, мындай майрамдарда, 9 майда, 30 августта жана көрүп көтөрүлүп, жанагы биздин туубуз деп армияга келип туунун кандай ыйыктык экенин, кандай маани беришин, ошондой эле мамлекеттин символу экенин түшүнүп жеттик да. Кыргыз Республикасынын ар бир символикасын биз ыйык сактоого жана аны ыйык баалап билүүгө милдеттүүбүз, сактоого милдеттүүбүз. Ошондуктан желегибизди мамлекетибизди кандай жакшы көрүп ага кызмат кылсак, желекти да ошончолук ыйык көрүп аны сактоого милдеттүүбүз. Кыргыз жоокерлерин башка өлкөнүн армиясынан айырмалап турган бул аскердик кийимден сол жеңине түшүрүлгөн кыргыз желеги. Кызыл түс эрдик, тайманбастыктын символу катары жоокерге дем күч берип турат дешет. Ак турпак чек ара заставасында ар бир жоокерге туунун маани маңызы окутулуп турат. Ар бир мамлекеттин өзүнүн туусу бар. Ошондой эле кыргыз армиясынын мындай өзүбүздүн армиябыз экенин туу билдирип турат. Ошондой эле ар бир мамлекеттин өзүнүн туусу, жанагы кимдин кайсы мамлекеттен экенин, аскер кызматкерин билдирип турат. Биз чек арачылар, чек арабыз кандай эле ыйык болсо, бизге кандай ыйык болсо, мамлекеттин туусу, мамлекеттин герби, булар бардыгы бизге ошондой ыйык. Ошондой эле жоокерлерге спорт жагынан, күчүрмөн даярдык жагынан ошондой эле чектелип калбастан мамлекет Кыргыз Республикасынын мамлекет туусун, ошо авторлорун качан кабыл алынган, ким кабыл алган, ошолор жөнүндө бардыгын түшүндүрүп, ошолор жөнүндө сабак өтөбүз. Деген менен мамлекеттик тууга кайдыгер мамиле да болуп келет. Айрыкча административдик имараттарга илинген айрым туулар кароосуз калып, оңуп кеткендери да бар. Ал эле эмес шамалга жыртылып калса да көп убакытка алмашылбай калып кетет. Мамлекеттик тууга жылына бир жолу эмес күн сайын көңүл бурулуп турушу керек дейт Баткен районунун мурдагы акими Хайыт Айкунов. Шамалда дайым желбиреп туруп жыртылышы мүмкүн. Ошолорго жол бербей карап жүрүш керек. Тилекке каршы анча-мынча жерде ушундай бул туубуз, жанагы кып-кызыл туубуз агарып күнгө күйүп калган учурлар болот да. Ал өзү негизи туу кыргыздын сыймыгы болуш керек. Тескерисинче ошондой жерлерде ал кыргызга уят алып келе турган нерсе болуп калат. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик туусу ортосуна 40 нуру тегиз чачыраган алтын түстөгү күн алкагынын ичине кыргыз боз үйүнүн кызыл түстөгү түндүгүнүн сүрөтү түшүрүлгөн тик бурчтуу кызыл кездемеден жасалган. Легендарлуу парламенттин депутаттары тарабынан мындан 30 жыл мурда 3 мартта кабыл алынган. Нургазы Жайнаков, Регион телеканалы, Баткен облусу.